Сонур пресс маалымат борборунун жаңылыктар кызматы, саламатсыздарбы? Аламүдүндө мамлекеттик бала бакчанын жетекчиси милиция кызматкерине пара берип кармалды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Ведомствонун билдирүүсүнө караганда, Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы кызмат адамына пара берүү фактысы боюнча кылмыш ишин тергеп жатат. Аламүдүн районунун Ленин райондук округунун аймагында жайгашкан Достук бөбөк жай бала бакчаларында мыйзам бузуулар аныкталган. Текшерүү учурунда Достук бала бакчасынын жетекчиси АО аттуу айым маселени оң жагынан чечип берүү жана текшерүүнү токтотуу үчүн ИИМдин кызматкерлерине ири суммадагы акча каражатын сунуш кыла баштаган. Күн мурун ал Ички иштер министрлигинин алдындагы 4-чү башкармалыктын ыкчам кызматкерлерине 120 000 сом өлчөмүндө пара берүү учурунда кармалган. Факты боюнча кылмыш иши козголуп, аталган органдын тергөө кызматы тарабынан тергелип жатат. Кызмат адамына пара берүүгө шектүү жаран камакка алынды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев эми Кыргызстандын аймагында бир дагы интим кызмат көрсөткөн түйүн болбой турганын айтты. Бул туурасында генерал-лейтенант УКМКнын Ысык көл облусу боюнча балыкчы шаардык башкармалыгынын жаңы имаратынын ачылышында билдирди. Өз сөзүндө Ташиев УКМК кызматкерлеринин оперативдүү иш-чараларынын артыкчылыктуу милдети катары жарандарга интимдик кызмат көрсөткөн ар кандай оюн-зоок жайларын, мончо комплекстерин жана сойкуканаларды уюштуруудагы мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюу экендигин белгиледи. Белгилей кетсек, 30 ноябрдан тарта Бишкек шаарынын аймагында Ички иштер министрлиги тарабынан түшүндүрүү иштери башталып жүргүзүлгөн рейдтин жыйынтыгында сойкулук менен алектенген 60 кыз келин кармалган жана алардын 4-өө жашы жете элек өспүрүм кыздар экендиги маалым болгон. Я предупреждаю всех и всем объявляю, чтобы вы знали, что мы этим деяниями и этими отрицательными явлениями будем бороться досконально до конца. В нашей стране, в Кыргызстане, никто не может теперь в дальнейшем получать интим-услуги от наших же женщин, от наших же девушек. Это мы будем контролировать. Теманы улай. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев сойкуканалар тууралуу айтып озун жээлекте. Мурдагы аким жана Ак Суу базарынын ээси сойкукана уюштурууга шектелип кармалды. Чет элик жарандарга интимдик кызмат көрсөткөн сойкукана уюштурууга көмөк көрсөткөн үчүн мурдагы аким ири ишкер Ак Суу базарынын ээси БК аттуу жаран кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМКнын маалыматы боюнча уюшкан топ сойкукана иштетип, кармалган жаран болсо сойкукана үчүн имарат берип, өзү да ал жердеги интимдик кызматтарды пайдаланып жүргөн. Аталган жаран 30 ноябрда кармалып, ага кылмыш жаза кодексинин 159 беренеси сойкулукка тартуу боюнча кылмыш иши козголгон. Ал убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Эл өкүлү Мирлан Самыйкожо туу боюнча долбоор жасалма жол менен кабыл алынганын айтты. Ал парламенттин 30 ноябрдагы жыйынынын күн тартибинде мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору жасалма жол менен киргизилип кабыл алынганын айтып чыкты. Ошондой эле өзү мамлекеттик туунун өзгөрүшүнө каршы экенин, бирок добуш берүүдө компьютеринен анын атына макул деген добушту бирөө басып койгонун айтып нааразы болду. Депутат эшикте эл 90% туунун өзгөрүшүнө каршы экенин баса белгилеп, референдум кылыш керек эле. Көзүн ачып жүрүп уктаган, кулагын асып жүрүп укпагандар биз болуп жатабыз, деди депутат. Кечээ дагы комитетке туунун авторлорун алып келген жоксуңар. Муну дагы алешемдик менен, алдамчылык жол менен өткөрүп алдык. Бул эмне деген маскара постчулук, эмне деген көз боемочулук, не деген абийирсиздик. Эшиктеги элдин 90% каршы деп турат. Не кулагыбыз укпай, кулагын асып жүрүп укпагандар, көздөрүн ачып жүрүп уктагандар биз болуп атабыз. Референдум кылыш керек эле. Мен дагы бир жолу кайталап айтып коеюн. Мен жокто компьютериме туу боюнча макул деп голос берген адам
жооп бериш керек. Ким берген болсо да жооп бериш керек. Бүгүн 1 декабрда Бишкектеги Аламүдүн базарынын соодагерлери ККМ колдонууга каршы экенин билдирип митингге чыгышты. Алар министрлер кабинетинен патент системасын калтырууну жана ККМди жокко чыгарууну талап кылып жатышат. Анда ишкерлер өкмөттүн Бишкектеги Дордой жана Оштогу Кара суу базарынын 2024 жылдын 1 январынан тартып, базардын ичинде көзөмөл кассалык машинелерин, товардык транспорттук коштомо кагаздын электрондук эсеп фактураны колдонуудан бошоткон чечими туура эмес экенин айтышууда. Алар бардык соодагерлерге бирдей шарт түзүлүшү керектигин билдиришти. Дал ушундай соодагерлердин митинги бүгүн түшкө чейин Талас жана Каракол шаарында да болгону белгилүү болду. Караколдуктар жаңы жылдан тарта киргизиле турган өзгөчө салык режимине нааразылык билдирип, патент системасын калтырууну талап кылышууда. Белгилей кетсек, 29 ноябрда Оштогу Кара суу базарында иштегендер дагы ККМ колдонууга каршы экенин билдирип, Кара суу районунун администрациясынын алдына акцияга чыгышкан. Ал эми кечээ жаңы салык саясатына каршы Бишкектеги Дордой, Орто Сай базарларынын соодагерлери да нааразычылык акция өткөрүп, Мадина базарында иштеген ишкерлер иш таштаганы маалымдалган. Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Андарак айылында бир жылда 12 келин өз жанын кыйган. Бул тууралуу Жогорку кеңештин жыйынында депутат Жанар Акаев билдирди. Анын айтымында Альянс фракциясы Ош, Ноокат райондарына жана Баткен облусуна барып, жергиликтүү тургундардын көйгөйлөрү менен таанышып кайтышкан. Эл өкүлү өз сөзүндө үрөй учурган статистиканы айтты. Акыркы бир жылда 12 келин өз жанын кыйса, алардын 3-өө аман калып, 9-у каза болгонун билдирди. Бирөө уксус ичсе, бирөөсү асынып алган. Муну баары бир үйдө 6-7 үй бүлө жашагандыктан болуп жатат. Андарак айылында 6-7 үй бүлө бир үйдө жашайт. Ал жердеги участоктор Бишкектен да кымбат, деди Жанар Акаев. Участоктор кымбат. Мына ошол эле Андарак айылында бир үйдө 6-7 үй бүлө жашап атат. Эмне кылышыбызды билбей калдык дейт. Участоктун баасы Бишкектен кымбат. Бүт мигрант болуп айла жок кетип атышат. Ушу келин кесек, кайната кайненеси бүт чогуу жашап атат. Үрөй учурган бир статистиканы айтып коеюн. Акыркы бир жылдын ичинде 12 келин өзүн өзү асыптыр, суицидке барган. Анын 3-өө өлбөй калган, анын 9-у өлүптүр, уксус ичиптир, асынып өлүптүр мына. Бир үйдө 6-7 үй бүлө жашагандыктан. Андарак абдан мындай кароосуз калып атат. Ошого бир өтө олуттуу көңүл буруп койбосоңор болбойт. Жума соңуна алынган маанилүү делген жаңылыктар мына ушулар болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар. Нур пресс, чындыктын изи менен. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик келбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок. Темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нур пресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотто болгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып, иликтөөгө алабыз. Нур пресс, чындыктын изи менен.